Bu астындагы шалынын топону. Bu эми жылуулук кармап туруш үчүн эле. Жылуулук астынан суук өтпөш үчүн. Шамалсай айылынын тургуну Улукбек Жолдошев 5 жылдан бери жашылча жемиштерди өстүрүп келет. Быйыл 80 соток аянтка болгар калемпирин эгүүнү пландап жатат. Ал үчүн данасы 3 сом 80 тыйын турган уруктуу атайын Орусиядан сатып алган. Аны үйүнүн коросундагы күнөсканада өстүрүп, талаага тиккени даярдап жатат. Помидордун сорту Дино деген. Бул көбүнчө азыр экспортко жакшы болуп атат. Кыргызстанга, анан Казакстанга экспортко жакшыраак. Бул сүйрүү помидордон, новичоктон. Бу эми эгилип баштап, эми көчөт талаага чыккыча 5-6 сом расход кетет буга. Көңүн алабыз, күлөгүн алабыз, уругун алабыз. Ошону менен 5-6 сомго айланып калат бу расходу менен. Улукбектин 2 сотукты элеген күнөсканасында болгар калемпиринен сырткары помидордун да көчөттөрү бар. Дыйкан 2 жашылчанын тең экспортко ыңгайлуу түрүн эккенин айтат. Болгарский сорту Лотто деген, ушу голландский сорт. Бул көк болот. Основной спрос Казакстан бизде. Анан Россияга да азыркы 2 жыл, 3 жылдын ичинде Россияга да жакшы болгондуктан ушуну сорт эгип атабыз. Эми бул башка болгарскийге караганда кичине товарный вид бар. Ошон үчүн ушул сортко жабышып атабыз, кымбат болсо дагы. Учурда күнөсканада 60 миңдей көчөт бар. Алардын 50 миңи болгар калемпир болсо, калганы помидор көчөт. Улукбек Жолдошев даяр болгон көчөттөрүн аба ырайы жакшы болсо 15 марттан баштап талаага тигүүнү көздөп турат. Болжого мөөнөтүндө жашылчасын талаага тиксе, башка аймактагы дыйкандардан 15 күндө эртерээк түшүм ала баштайт. Жөнөкөйгө караганда бир 10 күн разница болот. 10 күн разница болот. 10 күндө болгарскийни 2 жолу терип алса болот. 2 терим үссө болот да. 10 күн 12 күндө. Ошол 2 теримге эле кыш менен аракет кылабыз. Түшүмдү эрте алуу үчүн дыйкандар үй бүлөсү менен кыш мезгилинде тыным билбей көчөт өстүрүшөт. Анткени мартта эгилчү көчөттүн уругу декабрь айынын аягында эгилет. Урукту өзү декабрдын аягында эле себебиз ящиктерге. Январдын 20-сынан уже пикровка кылабыз. Ушундай күлөктөргөчү. Кичинекей көчөт болуп калат. Анан ушундай күлөккө отургузабыз январдын акырында. Ошол мартка чейин ушинтип карайбыз. Суу берип, чөбүн отоп, удобрение берип, температурасын сактап парниктин. Достук айыл аймагында 1843 гектар сугат жер бар. Анын дээрлик бардык бөлүгүнө жашылча жемиштер айдалып, өндүрүлгөн продукция өлкө аймагына, Орусия жана Казакстанга экспорттолуп келет. Эске салсак, өткөн жылы жазында кар жаап, дыйкандардын жашылча аянттары кар алдында калган. Андан айрым дыйкандар дээрлик түшүмүнүн жарымынан кол жууган. Кабылбек Өчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.